Assalamu alaikum Boşkovardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балуандар. Биз бүгүн Ноокат чергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокат районуна караштуу Токтомат Зулфиев айылдык аймагынын Камал Ата айылынан салам айтабыз. Камал Атада мына Бекзаттан өтө сындуу күчтүү ат чыгат экен. Сиздерге маалымат жеткирип бөлүшүп өткөнү келип калдык. Кандай ат болду? Мына өзүңүздөр байкагандай эле өтө күчтүү ат чыгат экен. Бул аттын эми маалыматына толук мүнөздөмөсүнө болобуз. Бекзат маалыматты берет, бизден алыстабаңыздар. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар туугандар. Бекзат, ассаламу алейкум. Ден соол жакшы иштер, жакшы Бекзат. Жакшы ака. Жакшы, аттын бир күчтүүсү келип калган окшойт да. Аттын бомбасы келди ака. Аттын бомбасы. Ассаламу алейкум, келиң көрүшүп коелу ака. Ассаламу алейкум. Саламат. Сиздер жакшы Бекзат. Чакырыңдар ака. Аттын өтө дерский ат көрүнөт го жаныбар. Аттын корозу убакта ат издегендер үчүн ака. Аттар не болду Бекзат өткөндө? Бойка дагы не деген аттарын чыгарып кеттик эле. Ака бойка чыкты, боз деген ат чыкты, корол деген аттар чыкты ака. Самурай деп чыкты. Самурай ака, олар Мурун капта чыккан аттар бардыгы. Полный сатылды ака. Бардыгы сатылды. Эме корол гана Казакстанга кетти ака. Беркилер үчөтөн Өзбекстанга кетти. Калган Өзбекстанга кетти аттар. Келип көрдүм алып ака. Ото талаш болду берди ака корол. Жаңа ат келдиби? Ооба. Ой берди дейт го Бекзат. Айяр ака стартта тур. Эмелерди өткөзүрөйлөр. Башка убактатка бериптир жаныбар. Атты арка алдыны көрүңүздөр, ат жакса Бекзат менен байланышасыздар. Бекзат, эми аттын маалыматын жеткирели. Канча жаштагы ат бул? 6 жашар бул. 6 жашар. Жаштагы жаш экен. Ичке чагылган. Чагылган. Кирген жерин мындай чарс этип туруп эме кылып чыгат ака, топаласа ака. Жыйынга ошондой чагылгандай кирип чыгабы. Аттын уже убак сезонуга ат издегендер. Казыктар таза. Таптаза ака. Таганы өзүм такалап койдум. Такаям жаң ака. Кулдун көзүн карабай такалап койдук ака. Ушу туруштан аракка бурч үстүлөрүн тартайбыз. Үстүлөрү кандай Бекзат? Буйрукту да тик көтөрүп жүрөт экен жаныбар, а? Бутан вагон ака. Бой канча чыгат? Пародасы кандай болду? Парода чисто карабайыр ака. Карабайыр? Карабайыр. Өзүбүздүн кыргыз жылкылардан ака. Кыргыз жылкыдан. Аттын жашы 6 жашар. 6. Бою 1.65 илешпейт, 60-тан жогору. 60-тан бийик. 60-тан жогору. Ат эмелери жок, ат жактарында. Атты көп кыйнабай жатат ака. Мына мингени терлеп кетти. Тердеп, тер чыгат. Минили утат бирок азаздан да. Будан бияка эми атты багып миниш керек. Мына караң ака, мындай аттар. Атты өзүңүздөр көрүп турасыздар туугандар. Кана улак дегенде ат көрүнөт го, кабактарына караганда. Ака, аттын корозу улак. Кана улак деген аттар ушулар болот. Мынакей. Жаныбар, атты өзүңүздөр көрүп турасыздар, баа бересиздер. Ака. Буроолору да жайында экен, а? Ака, ат болсо эми ушунчалык эле болот. Мындай айтканда. Ат эки жактан келген эмес, Ноокатта чалып жүргөн ат. Ноокаттын атыбы? Кыргыз жылкысы. Кыргыз жылкысы. Ага. Атын кой бер деп калды же. Жазям. Көрсөм минде. Ай. Ага. Мына арка алды. Бирдей өтө күчтүү ат издегендерге аттын күчтүүсү чыгып. Ат минбеген адам түшүп калат. Болот ака. Мына машинага да боюн салыштырып көрүңүздөр, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Аябай. Аттын узундугун караң, суак айлыгы. Суак айлыгында ham сөз жок. Суак айлыгы мына. Омурок. Боюн өзү эмнерде жүрөт ака? Таштабай тазалайды. Başı, senin başın ben bir de eken de başta. Hele dayançı. Özü görünmese ama aká, boyun görünüyor. Baş görünüp turat. Görüp turasızlar tuğanlar, hatpasa şunçalık ele bulur. Özünüzдөр mına kayrak uzağıraktan tartıp koyun. Attın sınını, bıçımını görünüzdür. Bekzat koşunça malumatlardı dağı. Attın bağısını aytsın emi. Bağısını kanday koyup sizler menen çoğu birgelikte uğabız tuğanlar. Мына атты көрдүңүздөр, эми калган маалыматты экранда көрүп турган номерлерден аласыздар. Бекзат, эми баасын айтсаң Бекзат. Улак сураган ат ушул болот ака. Мындай айтканда. Ат көрдүңүз, мингенге терлеп кетти ака. Чапканы болбойт. Ат эме туруп калган. Чаппай эле көрсөтүп бересиң.
От ака, мындай да жараган ат бар, жарабаган ат бар ака. Мен бул нокатта эле чалып жүргөн ат ака, мындай айтканда. Басыны ким кандай ойлойт билбейм ака мен. Эми улак сезон болгону башкача сене коет элем. Азыр ака мындай кылабыз, $4,500 ака. $4,500 чагылганын баасы. Ака, аттын мына сыныга карап, ишине карап пул берсин. Ака, ошол сөз дагы эле. Биринчи улакка салышат, жарабаган болсо аттын возвраты бар. Аттын возвраты бар, жарабаса. Эми дагы бир сөз Расул ака азыр YouTubeга чыгат, бул комментарий жазышат. Бекзат бул жарабайт ат, жарабаган ат YouTubeга чыкпайт дейт. Ака, мен улакты өзү тиштеп алып чыккан болсом, ошол атты ham бир сыйра элге коём ака YouTubeга. Бардыгы YouTubeга чыгарасың. Бардыгын YouTubeга элге бир коюп туруп анан сатам. Мынакей туугандар, баасы айтылды. Экранда көрүп турган номерлер менен +996 224 менен 73 69 69 номер менен байланыша бересиздер. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Ар бир жигитке ушундай аттар насып кылсын. Саламатта калыңыздар. Лайк басып, бөлүшүп коюуну унутпаңыздар туугандар. Соодага береке берсин.